Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто котормочу жана редактор Сейитбек Идрисов. Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Бүгүн биз сиз менен китеп боюнча барлашууну туура көрдүк. Негизи адам баласы китеп окуу менен бирге дүйнө тааным кеңейет, илимий ачылыштардан кабар алабыз. Китеп чыгарган инсан бүгүнкү күндө коомчулук кандай китептерди көп окуйт, мындан маалыматы болушу керек деп ойлойм. Замандаштарыбыз кандай багытта китептерди көп окуйт экен? Бүгүнкү күндө көбүнчө жаштар мындай өздөрүнө жашоосуна стимул бере турган же болбосо бир руханий азык боло турган китептерди көбүрөөк издеп калды да. Өзгөчө эгемендүүлүк жылдарынан кийин ушундай багыттагы китептерди издеген окурмандарды көп байкап келатабыз. Алардын катарына мен өзүм дагы кошулам деп айтсам болот. Мисалы үчүн кеңеш доорунда Советтер Союзу мезгилинде көбүнчө көркөм адабий китептерди көп окуп, ошол жактан бир мындай руханий наар алууга аракет кылышчу да окурмандар. А бирок эгемендүүлүк жылдарынан кийин балким баягы жаштардын ыйманга болгон, динге болгон талабы күчөгөндүктөн диний китептер, ошол ыйманга руханий азык боло турган бир китептерди көбүрөөк издей башташты. Мисалы үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамдан алып айта турган болсом, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуган кезимде дин боюнча такыр мындай маалыматым жок болчу. Бирок биздин университеттин китепканасы аябай китепке бай китепкана болчу. Ошол жерде атайын диний китептердин бөлүмү бар болчу. Мен 98-жылы ошол университетке келгенимде такыр мындай кыргыз тилинде көрбөгөн, такыр табылбаган диний китептерди ошол жерден көрүп, ушундай баягы эч ким мени динге үгүттөгөн эмес, же болбосо мындай чакырган эмес, бирок мен ошол китептер дүйнөсүнө кирип эле өзүм мындай сүңгүп кирип кеттим десем болот да. Адам баласы китептен таасирленип, анын жашоо образы, жүрүм туруму таасирленип оңдолот экен же өзгөрөт экен да, Сөзсүз түрдө баягы алымдардын айткан жакшы сөзү бар. Киши билбеген нерсесинин душманы дейт. Эгерде биз бир нерсени билбей, мындай толук аныгына, акыйкатына жетпей туруп, анын ага биз кандайдыр бир мындай бүдөмүк ойлор менен каршы чыгышыбыз мүмкүн. Бул диний маселе дагы ошондой. Эгерде биз динибизде пайгамбарыбыз боюнча, же болбосо пайгамбарыбыздын сахабалары боюнча, же болбосо баягы исламдагы чоң баягы тарыхта өтүп кеткен аалымдар боюнча толук маалыматыбыз болбосо, алардын ким экендигин, алардын бейнесин толук билбей туруп, алардын мындай тааныбай туруп, алардын жолуна түшүүбүз кыйын да. Ошон үчүн баягы окурмандар дагы ошол китептерди окуу аркылуу, китептерден маалыматтарды алуу аркылуу баягы өзүндөгү кемчилдигин сезет. Андан кийин ошол китептерден жакшынакай бир сабактарды алып, ошо менен жашоосун мындай бир иретке салып, түздөп кеткенге чоң өбөлгө түзөт да бул китептечи. Китеп адамга, окуган кишиге мындай ата-энеси айтпаган дагы сырды айтып коюшу мүмкүн да. Жакындары айтпаган сырды дагы айтып коюшу мүмкүн. Китеп адамга эч качан сырды катпайт. Тарыхый окуяларды которуу десек болот. Качандан баштап кирише баштадыңыз? Негизи мен ошол университетте окуп жүргөн мезгилде эле тарыхый китептерди көп окушумун. Көбүнчө ошол пайгамбарлардын тарыхы боюнча, пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча, андан кийин сахабалардын өмүр баяны боюнча көп китептерди окуп чыктым. Анан ошол студент мезгилинде ошол өзүм окуган китептеримди окуп жүрүп, өзүмө ушундай бир пайдалуу маалыматтарды алгандан кийин дагы ойлонуп калдым да, ушул мага ушундай пайдалуу болуп аткан маалыматтар менин баягы түрк тилин билбеген досторума дагы пайдасы тийсе кандай сонун болот эле, туугандарыма пайдасы тийсе кандай жакшы болот эле, жалпы эле кыргыз окурмандарына пайдасы тийсе кандай жакшы болмок эле деп ушундай ой менен жүрүп, андан кийин 2004-жылы ал мезгил мен студент мезгилимде эле пайгамбарлар тарыхы деген китепти которуп баштаганмын. Ал мезгилде мындай тыйын тыпырыбыз деле жок. Бул китеп чыгабы же чыкпайбы, ал деле биз үчүн бүдөмүк болчу. Анан кийин бирок которуп койсок, балким бир күн китеп болуп чыгат деген үмүт менен ошондо эле которгонбуз. Китеп окусам уйкум келип эле, китеп калып эле уйкуга кирип кетем деп айтат да. Бул замандаштарыбызга сиз кандай кеңеш айтар элеңиз? Мен эгерде аябай колума кызыктуу китеп кармап барактап калган болсом, анда мен тескерисинче уйкум качып кетет. Ошол китепти таштай албай калам да. Аябай кызыктуу китепти колума кармаганымда кээде такыр эле уйкум келбей ошол китепти аягына чыкчакты уктай албайм.
Эмне үчүн окурмандар кээ бирөөлөр китепти колуна кармаганда уйкусу келет же болбосо укташ үчүн китеп окушат уйкусу келиш үчүн? Бул окурмандарга мен айтарым, сиз китепке өзүңүздү ача албасаңыз, китеп дагы сизге өзүн ача албайт. Сиз чындап көңүлүңүздү ошол китептен пайда алам, ушул китептен бир жакшы бир кызыктуу маалыматтарды алайын деген максатта китепке сүңгүп кирем десеңиз, анда китеп дагы сизге өзүнүн сырын ачат дагы, анда сиздин уйкуңуз такыр келбейт. Мен ушундай бир кеңеш бермек элем да. Ушул которгон сиздин алдыңыздагы китептерден бир жакшы үзүндү окуп берсеңиз. Бул жерде Пайгамбарлар баяны деген китеп бар. Курандагы ат аталган пайгамбарлар боюнча, анан ар бир пайгамбардын ошол Курандагы аяттар менен тасдыкталган кысса деп коет, эми окуялары баяндалган. Ал эми бул жерде болсо пайгамбарыбыздын бейнесине арналган китеп. Мен ушул жерден бир пайгамбарыбыздын сырткы турпаты боюнча бир жакшынакай бир рываят деп коебузго, айтылган бир жакшы бир маалымат бар. Пайгамбарыбызды сүрөттөп айтып атат да. Пайгамбарыбыздын бою аябай узун да, аябай кыска да эмес, орто бойлуу болчу. Шаштары болсо түп-түз эмес, бир аз тармалыраак эле. Семиз болбогондой эле, жүзү толук тегерек дагы эмес келип, кызгынтыл ак жүздүү эле. Көздөрү кара, кирпиктери узун, сөөктөрү шадылуу, көкүрөгү кең, алакандары менен буттары болтогой эле. Басканда бир аз ылдыйышка бараткандай бат-баттан кадам таштачу. Бир жакты караганда тулку бою менен толук бурулчу. Далысынын так ортосунда пайгамбардын калы, меңи бар болчу. Анткени ал пайгамбарлардын эң акыркысы эле. Абдан жоомарт, салабаттуу киши эле. Мүнөзү өтө жумшак, ата теги жагынан өтө тектүү болгон. Аны биринчи жолу көргөн киши сүрүнөн тартынганы менен жакшылап тааныгандан кийин абдан жакшы көрүп калчу. Аны сүрөттөгөн киши андан мурун да, андан кийин да ага окшош киши көргөн эмесмин дечү. Андан сырткары ар бир сахабалардын пайгамбарыбыздын сырткы турпаты боюнча сүйлөгөн сөздөрү боюнча жакшынакай бир рываяттары бардыгы ушул китептерге камтылган. Китеп которуу, китеп жазуу, андан кийин китепти басып чыгаруу, жарыкка алып келүү жана сатуу түйшүгү деле бир топ болуш керек, Албетте туура айттыңыз, аябай жакшы байкадыңыз. Китеп жазуу өзүнчө бир чоң түйшүк, көптөгөн китептерди изилдеп чыгышың керек. Анан кээ бир маалыматтарды өзгөчө бул пайгамбарыбыз боюнча, пайгамбарыбыздын жубайлары боюнча, же болбосо сахабалар боюнча маалыматтарды жазган кезде аябай этият мамиле кылыш керек. Себеби алардын бейнесине көлөкө түшүрүп албаш керек, же болбосо алардын баягы аброюна туура эмес бир сөз менен, же болбосо бир сүйлөм менен аларга туура эмес бир мамиле жасалып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул нерсеге биз аябай мындай маани беребиз. Анан экинчи жагынан ошолор тууралуу айтылып келген тарыхый булактардагы маалыматтарды тактап чыгуу биз үчүн аябай оор маселе. Ошол максатта өзү араб улутунан болгон бизде Абдул Хаким деген устазыбыз бар. Ошол киши бизге тарыхый булактардагы так маалыматтардын баардыгын ошол устазыбыз мындай тактап берет да. Анан экинчи жагы бул китептин жасалгасы бар. Баягы кыргыз тилинин нормаларына, адабий тилдин нормаларына салып редакциялоо маселеси бар. Анан кийин моундай татынакай кылып сыртын өзүнчө, ичин өзүнчө кылып жасалгылай турган өзүнчө дизайнерлер тобу иштейт. Айтор бул китепти ошол басмага келгенге чейин дагы көп иштери бар да. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип бизге жагымдуу маек кургандыгыңыз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге дагы чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу котормочу жана редактор Сейитбек Идрисов болду. Саламатта калыңыздар.